Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, Учкунбек YouTube каналына катталуучулары. Мекендештердин суроо талабы менен бүгүн сиздерге маалыматтарды тактап чыгарууну туура көрдүм. Бул Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештерге пайдалуу жана маанилүү деп эсептейм. Бирден лайк басып, көрбалар менен максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр мекендештер. Көпчүлүк мекендештер бизге кайрылышат. Мен Кыргызстанга чыгып кетсем, кайра кире аламбы деген өтө көп ошондой суроолор акыркы күндөрү көп болууда. Бүгүн мен атайын ошо аэропортко барып дагы жакын күндөрү тактадым. Аэропорттон дагы депортация выдворение кылган мекендештерибиз дагы болуп атат. Кандай мекендештерди депортация выдворение кылып, кайра Россияга запрет коюп атат, мен бүгүн ошол боюнча айтып бермекчимин. Ошондой эле рейстерге аз гана убакыт калды. 10 сентябрга рейстерден чыгууга мекендештер жок дегенде сиздер 10 сентябрга чейин онлайн түрдө дагы тапшырып койгонго уруксат этиңиздер мекендештер. Telegram баракчаны мен комментарийге описание коюп койдум. Ошол жака катталыңыздар. Telegram баракчадан мен онлайн форматта кыргыз тилинде сиздерге образецтерин жиберемин. Ошол жактан онлайн тапшырып койгонго чечип калыңыздар мекендештер. Аэропортто бүгүнкү күндө ушул 3 жыл же 2 жылдын аралыгында эч кандай сахарага өтпөгөндөр же эмгек келишими менен бир жерде официалдуу иштебеген мекендештерди 18 статья менен мекендештерди выдворение депортация кылууда. Алар буга чейин сахарага отпечатка тапшырган эмес, медосмотрдон өткөн эмес, официалдуу түрдө жумушта иштеген эмес. Азыр аэропорттон киргендерге дагы чыкканга гана отпечаткарды алып жатат. Отпечатка кылганда сиздердин Россия Федерациясына качан киргенсиздер, эмнелерди кылгансыздар, каяктарда иштегенсиздер, медосмотр өткөнсүздөр, баардык данныйлар чыгып жатат. Ошондо мекендештер отпечатка тапшырып атканда эч кандай 2-3 жылдын ичинде сахарага өтпөгөн мекендештер, официалдуу жумушта иштебеген мекендештерди ошол жерде 18 статья менен мекенге выдворение кылат мекендештер. Ошондой мекендештер болсо, бул ошондой мекендештерге тийиштүү деп эсептейм. Официалдуу түрдө жумушта иштеп, сахаралардан убагында өткөн мекендештерге бул эч кандай тиешеси жок. Бул мекендештерибиз Кыргызстанга же болбосо башка өлкөгө кеңири барып Россияга кире алат мекендештер. Эгерде официалдуу жумушта иштеп, эч кандай штрафтары жок, сотко өтүп кетпеген болсо, сахаралардан убагында өтүп, эч кандай Россиянын мыйзамын бузбаган болсо, кеңири Кыргызстанга барып келе алат мекендештер. Ал эми кандай мекендештерибиз кайра Россияга кире албайт? Мен төмөндө айтып өттүм. Ошол сахарага чыккандан бери сахарага өтпөгөн мекендештерибиз бар экен. Ошондой эле официалдуу жумушта вообще Россияга келгенден бери иштебеген мекендештерибиз да бар экен. Только регистрация кылып эле жүргөн мекендештерибиз бар экен. Ошол мекендештерибизди аэропорттон отпечатка кылганда баардык данныйлары чыгып атат. 18 статьяны коюп берет мекендештер. Мен бар атайын ушул маалыматтарды топтоп, анан сиздерге чыгарууну туура көрдүм. 10 сентябрга чейин аз калды мекендештер. Ошондой эле көпчүлүк мекендештерибиз мына Тышкы иштер министрлиги кече жакында дагы сайтка чыгарды. Көпчүлүк биздин мекендештер эмгек келишими 2ден гана чыгып атат экен. Бир адам 2 адам болуп эсептелген күндөр дагы болуп атат экен мекендештер. Мисалы алганда 350 миң мигрант деп эсептелинсе, 600 болуп саналган болуп атат экен. Себебинде бир мигрант 2 эмгек келишим алып иштеген биздин мекендештерибиз дагы жок эмес экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө МВДга силер официалдуу бир гана трудовой договоруңуздарды жана бир эле жерге иштегениңизге чакырат элек. Себеп дегенде 2 трудовой договор болгондо дагы бул туура эмес болуп, реестрге кайра түшкөнгө бир мүмкүнчүлүк десек болот. Реестрде жокмун, бирок картам болок деген мекендештерибиз дагы аябай көп. Анын бир себеби сиздер эмгек келишимиңиздерде 50 миң, 60 миң же 30 миң, 40 миң айлык көрсөтүп МВДга тапшыргансыздар, бирок картаңыздарга 100 миң, 150 миң же 100 миңден ашык акчалар түшсө же болбосо акчалар которулган болсо дагы картаңыздар блок болот. Себеби сиздер МВДга маалымат берип атасыздар 50 миңге чейин эле айлык алам деп. Ошон үчүн МВДга кайрыл деп сиздерге СМС келип атат банктан. Туурабы мекендештер? Экинчиси бул штрафтарыңыздар сотко өтүп кеткен болсо дагы картаңыздар блок болот. Кандайдыр бир штрафтарыңыздар, карызыңыздар болсо, кандайдыр банктардагы сотко өтүп кеткен карыздарыңыздар болсо дагы реестрге түшкөнгө бир мүмкүнчүлүк бар. Көпчүлүк мекендештер ойлойт, мен ошол 3 документтеримди так кылып жүрсөм дагы реестрдемин дейт. Бирок бул жакта карызы же болбосо ушундай акча которууларын эске албайт да. Ошо акча которууларды, карыздарды, карыздар сотко өтүп кеткендерди дагы сиздер эске алсаңыздар, ошондо туура болот мекендештер. Группалар менен максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. 10 сентябрга чейин аз гана мүнөттөр калды. Ошон үчүн Telegramга катталыңыздар. Telegramдан бүт
штрафтарды кандай текшерүү керек, сотко өтүп кеткен ошолордун мен сайттарын, реестрди кандай текшериш керек, анын сайттарын, ошондой эле онлайн кандай тапшырыш керек реестрден чыгуу үчүн аны дагы кыргыз тилинде бүт ошо Telegram баракчадан маалыматты берем. Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүңүздөр. Кийинки берүүдө дагы мекендештерге пайдалуу маалымат даярдаганга аракет кылабыз. Жаңылык десек болот. Москва шаарында 2 жеке частный мектеп ачылды. Бири метро Сходинскаяда 1ден 9 класска чейин, ал эми экинчиси метро Котельникиде 1ден 4 класска чейин. Ошол жакта райондо жашаган мекендештердин группаларына максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Азыр билесиздер, Москва шаарында реестрге түшкөн биздин жаш балдарды мектепке дагы, ошондой эле бала бакчага дагы албай жатат. Ошондуктан башында ошол биздин Кыргызстандын Россияда көйгөй чечилгичекти ошол жеке частный мектепке берип турсаңыздар болот. Дагы бир жолу кайталап өтөлү. Метро Сходинскаяга жакын биздин мекендештердин группа контакттарына мектепке бере албай аткан биздин мекендештердин группаларына максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бул метро Сходинскаядан 1ден 9 класска чейин биздин мекендештерди кабыл алып жатат. Жеке частный мектеп. Ошондой эле метро Котельникиде 1 класстан 4 класска чейин мекендештер. Төмөндөгү номерлерге байланыссаңыздар, кыргыз эжекебиз кыргыз тилинде силерге толук маалымат берет. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз.